Саламатсыңар балдар. 5 класс, 1 чейрек кезектеги онлайн технология сабагыбызды баштайбыз. Силер менен Ноокат району Кыргыз Ата айыл өкмөтүнө караштуу Ак булак гуманитардык профилдик багыттагы мектеп гимназиясынын технология мугалими Байматова Оксана Замирбековна. Балдар, бүгүнкү сабакка даярбызбы? Эгерде сабакка даяр болгон болсоңор, технология китебиңерди, дептер, ручка, сабакка керектүү болгон окуу куралдарыңарды алып, бүгүнкү сабакка көңүлүңөрдү бурабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жашылча жана жемиштен даярдалган тамактар. Сабактын максаты жашылча жана жемиштен даярдалган салаттарды үйрөнөсүңөр, помидор тууралуу кызыктуу маалымат аласыңар. Адамдын тамактануусунда жашылча жана жемиштерге өзгөчө орун тандык. Табиаттын бул даамдуу жана пайдалуу тартуусу жашоого керектүү витаминдердин, минералдык туздардын, глюкозанын, клетчатканын жана башка аш болумдуу заттардын негизин жабдыктыруусу болуп саналат. Ошондуктан силердин рационуңарда жашылча жана жемиштер сөзсүз болушу керек. Адамдын тамактануусунда жашылча жана жемиштерге өзгөчө орун тандык. Табиаттын бул даамдуу жана пайдалуу тартуусу жашоого керектүү витаминдердин, минералдык туздардын, глюкозанын, клетчатканын жана башка аш болумдуу заттардын негизги жабдыктыруучусу болуп саналат. Ошондуктан силердин рационуңарда жашылча жемиштердин сөзсүз болуш керек. Жашылча жана жемиштердин дээрлик 95% суюктуктардан турат. Бул витаминдүү жана минералдык туздары бар пайдалуу соктор. Суу чирүү процессине көмөкчү болору белгилүү. Ошондуктан жашылча жана жемиштер көпкө сакталбайт. Салт боюнча жашылча жемиштерди муздак жана караңгы жайда сактаганга болот. Муздаткычтын төмөнкү чөнтөгүнө дагы салып сактаса болот. Базардан же дүкөндөн жашылча жана жемиштер сатып алып жатканда мөмөлөрдө нитраттардын көп санда камтылгандыгы тууралуу коркунучту эстен чыгарбашыбыз керек. Алар өсүмдүктү азот, жер семирткичтер менен азыктандырып тургандан пайда болгон заттар. Нитраттар күнөсканада өстүрүлгөн өсүмдүктөрдө, чала бышкан мөмөлөрдө, ошондой эле чоң мөмөлөрдө топтолушу мүмкүн. Нитраттардын ашык санда болушу ууланууга алып келет. Ошондой эле автомобиль жолдорундагы жакын жерде өстүрүлгөн жашылчалар да коркунуч жаратат. Алар зыяндуу заттарды пайдаланып бүткөн газдардан чыккан оор металлдарды өздөрүнө сиңирип алышат. Нитраттардын көбү кабыктын астында, өсүмдүктүн сабында, капустанын катуу өзөгүндө, жалбырактардын сабында топтолот. Алардын санын азайтуу үчүн төмөнкүлөрдү аткаруу керек. Картошканы, сабизди, бадыраңды, кабачкини арчышыбыз керек. Капустанын сырткы кабыктарын арчып, катуу өзөгүн кесип салышыбыз керек. Жашылчаларды агып жаткан сууда 1 саатка жакын тыныктырып, чылап коюшубуз керек. Жашылчалардын сыртындагы ылайларын щетка менен жууп тазалап койсок дагы болот балдар. Салаттар бул бир түрдөгү же болбосо ар кандай азыктардын аралашмасынан турган майонез чыгы, татымал, каймак, өсүмдүк майы менен даамына келтирилген муздак тамак. Салаттарды даярдоо үчүн чийки бышырылган жашылчалар, консерваланган козгарын, жүгөрү, горох, майонез, колбаса, туздалган бадырың, сарымсак, пияз, кызылча, сабиз, картошка, алма, банан, эт, балык, помидор, туз, деңиз капустасы, балыктын ар кандай түрлөрү, көкчөп, петрушкалар, цветной капуста, биздин өзүбүздүн жөнөкөй капусталар,
дагы болгарский, пияз, помидорлор бизге салат жасоо үчүн керек болот. Андан тышкары ар кандай соустор дагы биздин салаттарга кошконго керек болот балдар. Мындан тышкары салаттарды кооздоо үчүн алмурут, мөмө жемиштерден анар, апельсин, лимондорду дагы кошуп салаттарды жасасак болот. Салаттарды жасоодо сүргүчтөн өткөрүп, жашылча кескичтин же ашкана комбайн жардамы менен салаттарды майдалап, туурап алсак болот. Туздап, майонез менен даамына келтирилет. Этияттык менен аралаштырылып, тууралган көк чөптөр менен өзүбүздүн табитибизге жараша ар кандай салаттарды кооздоп койсок болот. Балдар, силер салаттардын абдан көп түрлөрүн билсеңер керек. Оливия, колхозный, майонез дагы жана башка свежий, колхозный, ар кандай салаттардын түрлөрүн билсеңер керек. Силер ошол салаттарды өзүңөр даярдап көрүшүңөр керек балдар. Мен силерге помидорлор тууралуу кошумча маалымат айтып берейин. Кара нан, сүт, кефир, балык, банан, шпинат, фасоль, өсүмдүк майы сыяктуу эле помидор окумуштуулардын чыгарган корутундулары боюнча адамдын организми үчүн эң керектүү жана пайдалуу заттарды камтыган мыкты азыктардын катарына кирет. Эгер көңүлүң чөгүңкү болуп турса, помидор жеп кой деген кеп кеңеш кызыктай сезилет. Бирок бул абдан туура кеңеш. Анткени помидордо бакыт гормону, серотонин, ошондой эле тиамин, адамдын организминде серотонинге айлануучу нервитке каршы витамин бар. Ошондуктан помидорлор жалпысынан күлгүн түстүүлөр, өзгөчө нерв системин тынчтандырат. Стресс учурунда томаттар антидепрессанттар сыяктуу иштейт. Помидордун калориялуулугу 100 граммга 22 кал. Ал эми помидордун курамына кирген хром тез каныккандыкка өбөлгө түзөт жана ачкачылыктын чабуулуна жол бербейт. Помидорду Америка жана башка өлкөлөрдө узак жылдар бою уулуу жана тамак үчүн жараксыз деп эсептеп келишкен. Мунун туура эмес экендигин далилдеш үчүн 1820-жылы Салем шаарынын каарман полковниги Роберт Гиббон Джонсон сот имаратынын тепкичинде туруп, 2000-де үйүлгөн элдин көз алдында бир чака помидор жеген. Ушундан баштап томаттын популярдуулугу тез өсө баштаган. Италиялыктар томатка помидор деп ат коюшкан. Ошондон баштап сыягы бул жашылчага болгон кызыгуулар арткан. Помидор дегенди которгондо алтын алма деген маанини билдирет. Томаттар абдан көп витаминдерди В1, В2, В3, В6, В9, Е, бирок алардан да көп витамин Сны камтыйт. Кайталоо билим алым демек, энеси демекчи балдар, сабагыбызды бышыктоо иретинде мен силерге суроолорду берейин. Биринчи суроо. Өсүмдүктү азот, жер семирткичтери менен азыктандыруудан келип чыккан зыяндуу заттар: белоктор, туздар, майлар, нитраттар. Кана балдар, убакыт көп. Туура жооп нитраттар. Экинчи суроо. Помидор дегенди которгондо кандай маанини билдирет? Алтын шаар, алтын алма, кызыл шаар. Туура жооп помидор дегенди которгондо алтын алма дегенди билдирет экен балдар. Үйгө тапшырма. Жашылчалардан, мөмө жемиштерден кечки тамакка салаттар жасап, дасторконду кооздойбуз. Азаматсыңар балдар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө телефонду туура пайдаланып, сабактарга активдүү катышабыз.